Кадамжай районунун жашоочуларынын турмушу багбанчылыкка байланыштуу. Мындан улам суу алардын негизги көйгөйү. Суунун тартыштыгынан көп учурда багбандын мээнети акталбай келет. Суу абарыш бизге машык үлүш тийгенден бери проблема да. Мындай болуп комуштар басып кетет. Анан кийин жылга экскаватор чуктурабыз, экскаватор аяга чап, бияга чап толуп калып, өтө кыйынчылык болуп келди ушу күнгө чейин. Суу ошо меңа чейин ошодон азыр мындай үлүшкө тийген адамдар өтө көп тийген да неме баягы. Канча 20-30 адам бар. Суу өтө проблема болуп келди. Суу көп болгону менен каналдар, ички арыктар тазаланбаса пайдасыз. Суу коромжуга учурап, дыйкандар сугат мезгилинде эгинин суугарууга жетишпей, талаш-тартыш жаралат. Бул көйгөйдү чечүү максатында Кадамжай районундагы айылдарда арыктарды оңдоп, бетондоо иштери колго алынууда. 388 метр менен ушул жердин муктаждыгы чечилип калат. Бул арык бүткөндөн кийин мына тез дагым барат. Мурда 2 саат 3 сааттап барган болсо, баягы жердин башына. Азыркы күндө 15-20 минутта эле жетип кала турган болот. Мындай ички арыктарды бетондоо Кадамжай районунун Майдан жана Масалиев айыл аймактарында жүрүп жатат. Жалпы 10 чакырымдан ашык ички канал оңдолууда. Аны менен катар Майдан айыл аймагындагы 6300 гектар жерде суугарган Кожо Кайыр каналы оңдолуп жатат. Узундугу 31 чакырымды түзгөн канал 1965-жылы пайдаланууга берилген. Бирок курулгандан бери бир да оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. 2022-жылы Азия өнүктүрүү банкынын каржылоосу менен каналды реабилитациялоо иштери башталып, учурда 90%га жыйынтыкталып калды. Башкача айтканда 6649 метр аралыгы бетондолуп, суу тосмолору орнотулду. Миңгүл Көчөрова, Жыргал Абдижалил уулу, Ала Тоо 24, Баткен облусу.